байке, айтсаңыз бүгүнкү коронавирус илдетти аябай күчөп жаткан үчүн алып турганда шаар мэри Азиз Сурахматовдон да чыкты. Бүгүнкү күндө абал кандай? Абал өтө оор. Биз мына жакшы эле кармадык башынан бери. Бул кээ бир айтып атпайбы, убагында эле салып иш керек эле, кереги жок эле, мындай. Эгер башынан кармабаганыбызда мындан да оор болмок акыбал. Башынан жакшы эле кармадык, бирок баягы элдердин талабы менен, коомчулуктун талабы менен ачтык. Ачканда азыр талап өтө оор, катуу, өтө акыбал оор. Эгер бул акыбалга жетпейт болчубуз, эгер элдер бизге ишенип, биз айтканды жасаганда. Себебин айтып берейин, азыр базарларда ооруп, эч кимге билгизбей отурушат. Ошолор жугузуп атат. Анан айтсаң эле жаман көрөт да. Сен багасыңбы, антесиңби, минтесиңби деп. Бизде коомдо мындай болбой калыптыр да, баягы коомдук принцип, элди ойлойлу деген болбой калыптыр. Ар ким эле өзүн ойлоп калыптыр. Сиздер ушу шаар мэринен чыккандан кийин сиздер кандай иштөө көрдүңүздөр ал мэрия? Шаар мэринен чыккандан кийин шаардын бизден 3 кишиден чыкты аппараттан. Шаардын мэринен чыкты, уюштуруу бөлүм башчысынан, анан башкы бухгалтерден. Башкы бухгалтер бирок үйүндө отпускада болчу. Эми иштөө кандай өттүк? Азыр бардык жерден чыгып атат. Биздин Ленин районунун акимиятынан да чыкты, башка службаларыбыздан чыгып калды. Азыр мындай. Эми биздин мамлекеттик кызматкерлердин элдин баары ойлойт, булар жыргап атат, тигинтип атат. Булар жашоосу жыргал. Ар бир кабинетте тыгылып 7-ден 8-ден киши отурат мэрияда. Ошону баарын үйүнө кетирдим. Азыр ар бир кабинетте бирден эле киши отуруп иштетип атам. Бирок алар үйүндө удаленно иштеп атышат да. Бүткүл акимияттагы аппаратты удаленно иштетип атабыз. Службалардагылар удаленно иштеп атат. Мына бүгүн мен мэрияны жаптым 7 күнгө, эндиги 1-күнгө чейин. Эч кимди кабыл албайбыз. Телефон менен, интернет менен иштейбиз. Бардык службалар менен бизде баягы цифровизация коюлган. Камера менен иштеп атабыз. Каттарга өз убагында жооп берип атабыз. Оперативный штаб өткөрүш керек. Шаардагы бүт территорияларды кыдырышыбыз керек, карашыбыз керек. Дүкөндөр, базарлар толтура жумуш бар. Бирок анын баарын удаленно иштеп атабыз. Анан айтсаңыз, ушу сиз буга чейин соц тармагы аркылуу да кайрылуу кылдыңыз эле да. Бул элдер санитардык нормаларды сактабай жатат. Эгер шаарды жапсак, өзүңөрдөн калсын депчи. Буга эмне себеп? Мындайда мына экөөбүз сүйлөшүп атабыз, экөөбүздүн ортобузда 2 метр турат. Бул вирустун күчү, бул чоң вирус экен да, башкага караганда 1 метр жерге учуп барып түшөт экен. Эгер 1 метр жакын турганда, алар бири-бирине жугат экен. Мындайда бул ушунчалык балекет нерсе көзгө көрүнбөй кирет тамак менен мурундан. Кирип туруп ооруган жериңди алат, андайын өпкөнү алат экен. Айтып түшүндүрө албай койдук элгечи. Элге баары бир экен. Мына 30га жакын адам өлдү. Мына маска 15 сом деп какшап атам, 17 сом, болтур 20 сом болсун. Ушуну бир күнгө жетет экономдоп колдонсокчу. Ушул 20 сом бир күндүк өмүр турат да. Ушуну кийип алып эле бири-бирибиз менен жакшынакай эле жүрбөйлүбү десем укпай атышат элдерчи. Укпай, тажап бүттү, бирок биз тажабай айта бермекчибиз. Мына суббота, воскресенье күнү 2 күн биз азыр могу транспортту жабабыз. Жапканда эми Кудай таксичилерге аманат, ден соолук берсин. Ушул жерден таксичилерге кайрылып кетет элем, айланайындар. Маска кийгиле. Азыр эми бүт баары силерге түшөт. Колдон келсе үйүңөрдө временкаңар болсо өзүнчө үй бүлөңөрдөн өзүнчө жашагыла. Колуңардан келсе үй бүлөңөрдү башка жака жиберибигиле 1 ай. Колдон келсе 1 ай үй бүлөңөр менен контактировать этпегиле, урматтуу таксичилер. Азыр элдин баары силерге түшөт. Маска кийгизгиле. Барып түшүрөрүңөр менен эшигиңерди ачып желдеткиле, ичине санитайзерлер менен сыккыла. О эшиктин, машинанын эшиктерин, колдордун баарын ошо санитайзер менен эметип тургула. Эми оордук силерге тиет. Айтсаңыз, ушу жана коомдук транспорттор дем алыш күндөрү гана токтойбу? Ооба, суббота, воскресенье токтойт. Себеби биз чынжырды үзүшүбүз керек болуп атат. Бул күн сайын күчөп атат да, пикке жетип калдык окшойт деп ойлойм. Менин оюмча ушул айдын аягы пик болот. Андайын да бир 14-15 күн карашыбыз керек. Анан спад кетпесе, анда айла жок шаарды жапканга туура келет да. Ошон үчүн элдерден суранат элек. Колдон келсечи, мына тыштан көп жукпайт экен да, бул жугат, бирок мында маска кийип, жакын мындай эл талпа жерге барбаш керек, закрытый жерге барбаш керек. Любой жерге мына масканы кийип алыш керек. Бул 2 киши маска кийгенде 1,5% азаят экен жуккандык. Закрытый территорияга кийип эле, улам колду жууп,
маска кийип аралыкты сактасак эле бул жукпайт. Анан муну деген колду жууп турушубуз керек да. Ошондуктан мен силерге айтып атам. Урматтуу калайык. Эми жок дегенде өзүңдү ойлобосоң да элди ойлоп койбойсуң белемби? Ушул канчалык тереңдеген сайын өзүңө зыян, баарыбызга зыян, экономикага зыян. Себеби айла жок шаарды жапканга туура келет. Сөгүп атат мени, каргап атат. Талаада кал, балекет, салекет, сен багасыңбы, тигини кыл, муну кыл. Аллах баарын көрүп турат. Мейли сөксө сөгө берсин, каргаса каргай берсин. Бирок биз болгон чындыкты айтышыбыз керек. Биз калп айткан жокпуз, чындыкты айтып атабыз. Биз ойноп аткан жокпуз. Биз өлүм менен өмүрдүн ортосунда турабыз да. Ушул буга чейин сиздер ушу жайма базар жана велосипедке ижарага берген жерлердин баардыгын жаптыңыздар, анан дагы ушу базарларда дезинфекция кылуу үчүн да жаап атпайсыздарбы? Бул канчага чейин созулат? Базарлар өзлөрү ар бир дүйшөмбү күн сайын жапмай болушту. Рахмат, өзлөрү. Каждый понедельник, дүйшөмбү күн дезинфекция кылат, бир эле күн. Эртеси күн ачылат. Иштей берет. Бул баягы эпидситуация оңолгонго чейин бул иштерди жүргүзө беребиз. Биз бийлик колубуздан келгенди кылып атабыз. Мамлекеттик эми эл да бизге жардам бериш керек да. Мына мен 2-3 күндөн бери байкап атам. Уже элдер өзлөрү койгула дей башташты. Баягы блогерлер, активисттер. Мына мен унчукпай эле койдук. Биз бирдеме эле, булар кайдан тапканын билбейм, $3000 берет экен ооруган кишиге, андай жок. Бу кайдан чыгарат билбейм, ана саясатташтырып атат, шайлоого баратат. О шайлоого биз эмнеге баратабыз? Эмнеге шаятташ? Ойногонубуздан монтип кыйналып, бири-бирибизге жаман жакшы көрүнүшүп атабыз. Таң калып атам ушу кээ бир кишилергечи. Кээде жиниң келет ошо, мейлич деген келет, бирок анта албайсың да, мамлекеттик кызматтасың. Алып барып ушу инфекциондуу больницага киргизип ийгиң келет, бирок анта албайсың да, мамлекеттик кызматтасың. Ишенбесең, ишенбе дейин дейсиң, анда анта албайсың. Ооруп, бирок баягы жашырынып жүргөндөр боюнча сиздер бар. Билем мен аларды. Айтсак укпайт. Бирдеме десең, сен багасың балам дейт. Мына Ош базарынын баары ичи отурат ооруп, айтсаң укпайт. Текшерип азыр барып милиция менен эмдик ужумадан баштап, ошондорду выявлять этип барып туруп үйүнө жаткырам дейт. Ошолор жугузуп атат да элдин баарына, базардын баарында. Ошонун баарын азыр выявлять этип туруп үйлөрүнө жаткырабыз. Болбойбу? Камайбыз анда. Балмак мырза, айтсаңыз, буга чейин ушу жана кафе ресторандарда болгон окуялар интернетке чыгып кетпеди? 50 кишиден ашык баягы кайсы бир саясатчылар Бабанов деп атат, Куран окутуу кылып, анан ушулорго жазалар кандай болот? Негизи мен таң калам да, таң калып атам да. Мен бир ресторанын ээсимине эми мен айтып атам, тигинтип атам. Акча деген өлөт экен да буларчы. Киргизбегенден киргизбеди. Бабанов болобу, ким болот, Балекет болобу, Албак болобу, мага демектен Машаяк болобу, киргизбеди айткандан кийин. Мыйзамды сакта да. Сактабайсың, мына жаптык. Ситуация бүткөнгө чейин кайнарды ачпайбыз, айтып коеюн. Эгер ошондой ресторандар болсо, полный жабабыз да, ачпайбыз. Укук бар бизде азыр ошондо. Андай болбойт да, элди ойлош керек да. Ресторандарды эгер бизди укпагандар болсо, базарларда жабабыз. Эмне болсо ошо болсун. Элди аман алып калыш керек да. Анан бүгүнкү күндө ошо ооргандардын саны күндөн күнгө өсүп баратат. Бишкекте ооруканалар маселеси кандай? Ооруканалар Бишкекте толду. Бессимптомныйдын баары көчөдө жүрөт. Анан легкий өтүп атат, мисалы Азиз Эмилбековичтикинде. Кудайга шүгүр, мындай температурасы бар кичине, ал үйүндө дарыланса болот да, аларчы врачтар бар, мо дарын ичесиң десин. Мисалы менин завод делим. Үйүндө башталганда ооруду дейт, аркам ооруду, бутум ооруду, температура болдум, тамагым ооруду, азыр дөнө мурдуман агып калды дейт. Эми алга да мо дарын ичесиң деди. Мисалы бул оору кайсы оору чыкса ошонун дарысы менен дарылаш керек. Мисалы тамагың ооруса, тамак оору менен дарылаш керек экен. Өпкөң ооруп атса, өпкөнүн оорусу менен дарылаш керек экен. Ушундай деп атат да врачтар. Эми ошолор менен азыр алар дарыланып атышат. Анан такыр эле болбой калгандарды врачтарга алып барып атабыз. Больницаларга. Азыр эми палаточный городокко жерлерди даярдап атабыз. На всякий случай. Эми палаткалар тигип жаткырыш керек, айла жок. Күн сайын күчөп атат. 100дөн 200ге чейин. Бардык мамлекеттик кызматкерлер ооруп бүттү. Базардын баары ооруп атат азыр. Уже айла жок. Айтса укпайт. Ушуга эле удар суроода, буга чейин баягы биз элдерден блиц опрос алганбызда, ушул ооруга ишенүүбүз боюнчачы көпчүлүк айтып атат да, бул мындай ишенбегендей түр калтырып атат да. Эмнеге десек, кана ошол ооруп аткан адамды видеого тартып чыгарышпайбы, бизге далил катары. Нуракун уулу Бакуш, досубуз, коллегабыз.
Ооруп калды го. Мына жогорку кеңештин пресси күндө прямой эфир кылып атат. Суракматов үйүндө ооруп жатат, ойноп атабы? Мына 5 депутат ооруп калды. Бирөө реанимацияда жатат. Өзүбүздүн ОТРКдан ооруп калды журналисттер, бүгүн көрдүңөр. Мына менин мэрияда ооруп жатат менин балдарым. Мен карабашым жеген калп айтсам, Кудай урsun эмне деп карганышым керек бу элгечи. Баламдын боорун жеп калайын эгер калп айтсамчы, ушинтип карганайым бұл оору бар экен, эмне кылайын элди ишендириш үчүнчү. Өлөлү эмне кылалы? Мукар Шалтаков өлдү го Чолпонбай. Тигине тяжелый жатат деп жогорку кеңештин депутаты. Дагы эмне кылышыбыз керек мындан арычы? Болбойт дейм мындай. Ишенбесеңер ишенбечи, эмне кылабыз? Ушу түшүндүрүү иштери жетпей аткандай сезилип атат. Жетип эле атат. Биздин кыргызда мен түшүндүм коомду. Уже ишенгиси да келбейт. Кара курсактын кулу болуп калганбыз да барыбыз. Акчанын кулу болуп ошол эмне болсо ошо болсун деп калганбыз. Таң каласың ушу. Жакын арада кандай өзгөрүү болуп ойлойсуң? Мен мындай да ойлойм. Эпидемия Бул мындай да ойлойм мен азыр. 1-июлга чейин пик болот. Эгер 10-июлга чейин спад кетпесе, анда 15-июлдан кийин шаарды жабыш керек. Чынжырды үзүш керек. Бир жумага хотя бы жабыш керек да шаардычы. Бир 7 күндүк сүрөө немеге хотя бы 7 күн жаап турушубуз керек да, эл түшүнүшү керек да. Хотя бы 7 күн жаап туруп, чынжырды үзүп алышыбыз керек да. Анан ошо менен акырынан кетиши керек. Анан вакцинасы чыкпайынча чейин айла жок. 7 күндөн баягы элдердин баары ушуга чейин ооруп, иммунитет пайда болуп калды да, оорубайт да. Анан азайып отуруп өзү жоголуп кетет. Да бир ыңгайсыз суроо бериң келип. Давай любой сурооңо жооп берем. Ыңгайсыздайбы? Мейли. Ушу мындай да пикирлер бар да, сиз сап жогоруда айтып калбасызбы, саясатташтырып атат депчи. Ушул Жалал Абад мэринен, Бишкек шаарынын мэринен чыкты да оорулар. Анан айтып атат да, бул баягы элди кабыл алдыруу үчүн, элди мындай этибар алдыруу үчүн. Башында мен да көп теорияларды окугамда эң башталганда, анан Борис Джонсон ооруп калбадыбы? Борис Джонсон ооруп калганда мен коллегаларыма айттым. Моуну еврейлер атайын жасап атат депчи. Баягы кынын эле кабыл алсын деп жасап атат. Бул эмнеге оорумагыл энен күлөйгөн премьер-министр болсо деп ойлогом да. Анан Ирандын вице-президенти бир аял ооруп калды. Мен деп койдум, күлөйгөн вице-президент болсо бул эмнеге ооруйт дедим да. Таң калып койдум да. Анан Россиянын премьер-министри ооруп калды. Назарбаев ооруп калгандан кайчы ушулар бул оюн кылып атышат дедим да. Суракматов ооругандан кийин өз башыма түшкөндө мен эсиме келдим да. Эмнеден ооруп калды? Ооруган контактировать эткендер менен чогулуш өткөрөт экенсиң да, сурайт экенсиң, кагазга кол коет экенсиң, алар менен отуруп талашып мындай кыл, тигиндей кылат дейт экенсиң. Анан ошондо жугат экен да булчу. Мен иттей таң калдым да, ошондо өз башыма түшкөндө Кудай мени кечир дедим да. Азиз Эмилбекович, эмнеге? Мен билем да бул кишинин акыбалынчы. Бул эмнеге ооруп калат? Менин заводделим ооруп калды. Мен үйүнө телефон, видео менен сүйлөшүп атам. Бул оору. Да бул кирип, бирок бат чугуп, анан мунун бир балекет кошумча урат экен да, бул жанагы мен. Дополнительно урат экен да. Тиги ооруң болсо ошону көтөрүп урат экен да. Өлүп калгыча катыгандан жеп айыгып кетпейинби? Үркүндө деле жашабадык беле. Азыр ушундай болуп атат. Талада калгыча, ачка калгыча жок дегенде неме кылбайлыбы? Бул оорубай эле койбойлубу? Нам менен деле бир каткан, нам менен деле жашадык эле да. Адам өлбөйт. Адам өлбөйт. Ачкадан азыр эч өлбөйт. Жардам берет эл. Башкалар жардам берет. Мен дагы бир жолу кайрылам. Жок дегенде урушпай, талашпай, сөкпөй, чыдайлы. Эгер үйгө камалгыңар келбесе ысыкта, анда биздин айтканды аткаргыла. Эртерээк айтканды эртерээк жасасак, эртерээк өзүбүздүн калыбыбызга келебиз. Болбойбу? Узата бересиңер, узата берет. Ушинтип жүрө беребиз да, эзилип. Айтсаңыз, Балабек мырза, сизге да бир мындай өзүңүзгө тиешелүү суроо берип турат да. Азыр соц тармактарда сизди колдогондор аябагандай көп да. Ошол жакшы иштеп атат, дешип атат. Бирок бул мындай пиар эмеспи? Мындайда мен дегенчи. Чын айтсам, ушул жумуштан 2 жыл мурун келгенде 1 эле жылга келгем, сүйлөшүп. 2 жыл болуп кетти. Кетейин деген деле оюм бар. Бирок могу коронавирустун айынан жүрөм да, эл үчүн депчи. Мен таштап качып кеткендей болбойн депчи. Кыйналып, мен деле ортодо оорудум.
Мен эмне кылам пиар кылам? Мага пиарыңардын кереги жок. Мен депутат да болгум келбейт, министр да болгум келбейт. Мына перетсемиз аябай. Ушуга чейин канча партиядан келди, акчанын деле кереги жок. Келиңиз мына 1-ондуктан, 5-тиктен. Сиз азыр жакшы иштеп атасыз, бериңиз, жүрүңүз деп. Мен алардын баарын айттым, мага кереги жок. Мен ишенсеңер ушул жака тетиги Азиз Сурахматов, Азиз Эмилбекович досум үчүн жардамга келгем деп башында айткам. Азыр ошон үчүн жүрөм. Мен Сооронбай Шариповичтин саясатын баштан бери да колдоп келип, мөөнөт 3 күнгө чейин ушул киши менен кызмат кылып берейин деп ачыгын айтайын, келип иштеп жүрөм. Ары бери секире бергенде мен уже андай возрастта эмесмин. Бир киши менен бардым да, конца ошол киши менен барышым керек да. Анан мен пиардын кереги жок. Мен депутат деле болбойм, элдин баары билет. Министр деле болгум келбейт, эч ким болгум келбейт. Просто чын эле ат душу ушул шаардыктарга кызмат кылып берейин деп атам да. Анан ишенсеңер ишенгир, ишенбесеңер койгула. Мени кызыктырбайт, мен кызматымды кыла берем да. Жыйынтыкта отур сөз берели бир ушундай эфирден пайдаланып элге кайрылуу болуңуз. Урматтуу калайык, мен сиздерден өтүрөм. Мен азыр эле айттым. Борис Джонсон жугузуп алганда мен да ишенген эмесмин силерде. Койчу муну ойлоп, чоң күчтөр ушинтип атат деп. Бирок когда Азиз Эмилбекович Сурахматов ооруп калганда, өзүмдүн заводиялым ооруп калганда, мен толугу менен азыр ишендим да, что бул бир бале. Ушуга чейин ооруп аткандар, мунун баары бале. 3 гана нерсе, жеңил нерсе өмүрдү куткарат. Маска, 2 метр аралык, колду санитайзер менен суу менен жууп туруш керек. Анан эл көп жерге барбаңыздар. Ишениңиздер, бул бар. Ойноп аткан жерибиз жок. Ракет кылып атабыз. Бардык ооругандарга дуа кылалы. Кала башчыбызга, депутаттар ооруп атат. Башка муниципалдык эл ооруп атат. Ошонун баары айыгып кетсин. Дүйнөдөн бул бала эртерээк кетсин. Жаныбызды карчы уруп иштеп атабыз. Билбейм, мен да ооруп калам может эртең. Мен деле ошондо деле айтабы деп калдым. Бул пиарчы ооруп калган ырас эле болуптур депчи. Таң калам да ошочу. Мейли, жок деген унчукпай койчу, сөксөң ичиңен сөкчү, пожалуйста, бизге катуу тийип атат. Күнү түнү иштеп атышат байкуш, госслужбалар алачы. Милициялар, врачтар. Бир врачтын, жанак бир кыргыз врачтын моягын көрдүм, мояк кып-кызыл болуп кетиптир, монда жооруп калыптыр. Сразу түшүндүм да. Ошон үчүн бири-бирибизге түшүнөлү. Жок дегендечи жаман айтпагылачы. Ишенбесиңер, ишенбегиле. Жок дегенде жаман айтпай койгулачы. Рахмат. Кайра карантин кирип калса, биздин экономикабыз көтөрө алабы ошо? Көтөрбөйт, бирок айла жок. Багыш керек. Айла жок, көтөрө албайт. Минуска кетебиз, кыйналабыз. Бирок багышыбыз керек.